Москва шаарынын тургундары, Казакстан границага чыгып келүү, кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси, сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Айыптайбыз. Министрлер кабинети Бишкектеги окуя боюнча билдирүү жасады. Министрлер кабинети социалдык тармактарда чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуу аркылуу улуттар аралык кагылышууну жана баш алмандыктарды тутандыруу аракеттерин чечкиндүү айыптайт. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Ошондой эле эл аралык басма сөздө чет элдик студенттерге карата зомбулук жана адам өлтүрүү фактылары тууралуу жалган маалыматтарды жокко чыгарат. Укук коргоо органдары орун алган мыйзам бузуулардын бардык жагдайларын тыкыр иликтөөдө. Бардык күнөөлүүлөр аныкталып, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Акыркы айларда бийлик мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча чечкиндүү чараларды көрүп жатат. Чет элдик студенттерге карата сабырсыздыкты тутандырууга багытталган ар кандай шылтоолорго жол берилбейт жана элибиз эзелтен белгилүү болгон достуктун жана меймандостуктун деминде жашай берет. Кыргызстандын бийлиги коопсуздукту камсыз кылуу, тынчтыкты жана туруктуулукту сактоо үчүн бардык зарыл чараларды көрдү. Биздин укук коргоо органдары коомдук тартипти бузуу аракеттерин көздөгөндөрдү чечкиндүү түрдө токтотот деп жазылат андагы билдирүүдө. Булак Суберкежи. Министрдин орун базары Пакистандын элчиси менен Бишкектеги окуяны сүйлөштү. 18 майда Тышкы иштер министрлигине министрдин орун базары Алмаз Имангазиев менен Пакистан Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчиси Хасан Али Зайгамдын жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу маалымат Тышкы иштер министрлигинин сайтына чыкты. Жолугушууда Пакистан тарапка чет элдик жарандардын катышуусунда болгон окуя жана мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюу, коомдук тартипти камсыздоо боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдары көрүп жаткан чаралар тууралуу маалымат берилди. Кыргыз тарап окуя тууралуу Пакистандын элчисине тастыкталбаган маалыматтарды таратпоо боюнча пакистандык жалпыга маалымат каражаттарынын өкүлдөрү арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү өтүнүч менен кайрылды. Ошону менен бирге Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин орун базары кырдаал компетенттүү органдардын көзөмөлүндө экенин билдирди деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Буга чейин пакистандык айрым маалымат каражаттары Бишкекте 18 майга караган түндөгү окуяда каза болгондор бар болушу мүмкүн деген маалыматтарды жазып чыккан. Пакистандын Бишкектеги элчилиги бул маалымат ырасталбаганын маалымдап, алардын 14 жараны сабалганы тууралуу кабар алышканын билдирди. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги жабыркагандар тууралуу туура эмес маалыматтар тарап жатканын билдирип, медиаларды жана элчиликтерди текшерилбеген маалыматтарды таратпоого чакырды. Министрлер кабинети өз билдирүүсүндө социалдык тармактарда чындыкка дал келбеген маалыматтарды таратуу аркылуу улуттар аралык кагылышууну жана баш алмандыктарды тутандыруу аракеттерин айыптаган жана эл аралык басма сөздө чет элдик студенттерге карата зомбулук жана адам өлтүрүү фактылы тууралуу жалган маалыматтарды жокко чыгарды. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 18 майга караган түнү Борбордо катталган окуяларда 29 адам жараат алды, 15 адам Бишкек шаардык жардам ооруканасына жана улуттук госпиталга жеткирилип, калгандарына жеринде жардам көрсөтүлдү. 17 майда интернетте чет элдиктер аралашкан деген бир нече адам катышкан мушташ тартылган видео тараган. Соц тармактын колдонуучулары сабалгандар Кыргызстандын жарандары экенин жазышты. Мындан кийин Бишкек шаарынын көчөлөрүндө ондогон жарандар топтолуп, баш аламандыктар менен коштолгон. Бишкектин Сверлов райондук милициясы окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголгонун, чет өлкөлүк 3 жаран Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалганын Азаттыкка билдирген. Булак Азаттык. Россияда экзамен тапшырган мигранттар. Россияда мигранттар экзамен тапшырганы жаткан учурдан Спутник Ближнее зарубежье видео даярдаган. Бул сапар чет элдиктер билим сынагынан Россиядагы элдердин достугу университетинен өтүп жатат. 1 майдан тарта коммерциялык уюмдарга бул экзамендерди алууга тыюу салынган. Мындай укук
РФтин 10 аймагында 13 жогорку окуу жайына гана берилген. Мындан тышкары Сахарвадагы миграция борборунан да тапшырса болот. Ал негизинен орус тили, Россия тарыхы, Россия мыйзамдары боюнча алынат. Экзаменди патентке убактылуу жана туруктуу жашаганга уруксат алуу үчүн сөзсүз тапшыруу керек. Орусиянын Новороссийск шаарында көмөк чордон өрттөнүп 26 000 киши жарыксыз калды. Орусиянын Крым жарым аралга жакын Новороссийск шаарында электрди көмөк чордон өрттөнүп 26 000 киши жарыксыз калды. Бул тууралуу кала жетекчиси Андрей Кравченко Telegram каналында кабарлады. Өрттүн себептери аныктала элек. Кала жетекчиси үйлөргө электр энергиясын берүү акырындан калыбына келтирилип жатканын кабарлады. Астра Telegram каналы жазгандай, жергиликтүү тургундары бул аймакта төңкүсүн дрондордун үнүн угушкан. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Краснодар крайы боюнча бөлүмү өрттүн аянты 25 чарчы метрди түзгөнүн билдирүүдө. Москва Украинага ири масштабта согуш ачканы, Орусиянын аймактары отур-отур аткылоолорго жана дрон чабуулдарына туш болуп келет. Жыл башынан бери Орусиянын ондон көп аймагында 15 мунай заводуна дрондор менен кол салынган. Орус тарап чабуул жасаган дрондордун баары Украинаныкы экенин билдирип, Киев адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларды расмий комментарийлебейт. Булак Азаттык.